8. bölüm. Şavul bolsa, Степанды өлтүрүп жаткандарды жактап турду. Ошол күндөрү Иерусалимдеги жыйын абдан чоң куугунтукка кабылды. Элчилерден башка ишенүүчүлөр чачырап, Иудея менен Самариянын ар кайсы жерине тарап кетишти. Степандын сөөгүн Кудайдан иба кылган адамдар жерге коюшуп, аны жоктоп, ыйлап, катуу кайгыга батышты. Ал эми Шавул болсо, үймөй кыдырып, эркек аял дебей зынданга салдырып, ишенүүчүлөр жыйынын кыйнады. Ошол арада ар жакка тараган Исанын жолун жолдоочулар Кудайдын сөзүн жерлерге таратып, жакшы кабарды жайып жүрүштү. Филипп Самариядагы бир шаарга келип, ошол жерде Машаяк жөнүндөгү жакшы кабарды айта баштады. Филипптин жасаган кереметтерин уккан көргөн элдин баары анын сөздөрүнө кунт коюп кулак салышты. Себеп дегенде көптөгөн адамдардан аларды байлап турган кара күчтөр ач кыйкырык менен чыгып жатышты. Шал оорулар менен чолоктор болсо айыгып жатты. Ошондуктан Филипп жүргөн шаардагы эл жыргап, кубанычка бөлөндү. Ошол шаарда Ысман деген бир киши жүргөн. Ал Филипп келерде өзүн бир улуу киши деп жарыялап, сыйкырчылык кылып, самариялыктардын оозун ачырып жаткан. Элдин баары бул кишиде Кудайдын зор кудурети бар экен дешип, чоң кичине дебей аны угуп жүрүшкөн. Бирок Кудайдын падышачылыгы жана Иса Машаяк тууралуу жакшы кабарды таратып жүргөн Филиппке ишенишкен соң, эркектери да, аялдары да сууга чөмүрүштү. Ысман сыйкырчынын өзү да ишенимге келди. Ал да сууга чөмүлүп, Филипптин артынан калбай ээрчип жүрдү. Болуп жаткан улуу укмуштар менен кереметтүү жышаандарды көргөн ал абдан таң калды. Иерусалимде калышкан элчилер, самариялыктар Кудай сөзүн кабыл алганын угушуп, аларга Петр менен Жаканды жөнөтүштү. Алар келишип, самариялыктар ыйык рухту кабыл алыш үчүн сыйынышты. Анткени ыйык рух али алардын бирине да түшеле келе. Алар эгебиз Исанын гана урматына сууга чөмүрүшкөн болчу. Ошондуктан элчилер колдорун алардын үстүнө коюп, батасын беришти, жана алар ыйык рухту кабыл алышты. Ысман сыйкырчы болсо, элчилер кол коюп сыйынганда, ыйык рух берилип жатканын көрүп, аларга акчалып келип, мындай деди: Кол коюп сыйынган адамым ыйык рухту кабыл ала тургандай кылып, мага да силердикиндей кудурет бергилечи. Бирок Петр ага айтты: Эй, сен акчаң менен жерге кир. Кудайдын бекер берген белегин акчага алмаштыргың келдиби? Бул кызматка сенин эч кандай тиешең да, акың да жок. Анткени Кудай алдында ниетиң бузук. Андыктан бул жаман ниетиңди өзгөрт да, эгебизден кечирим сурап сыйын. Ач көздүк менен арамдыктын чеңгелинде калганыңды көрүп турам. Ысман болсо мындай деп жооп кайтарды: Айткан сөзүңөр мага тийбесин деп, мен үчүн эгебизге сыйынып койгула. Элчилер болсо өздөрү күбө болгон Кудайдын кереметтерин айтышып, эгебиздин сөзүн жар салышып, кайрадан Иерусалимге бет алышты. Жолду карата Самариянын көп айылдарында жакшы кабарды жарыялашты. Ал эми Филиппке болсо, эгебиздин периштеси мындай деди: Ордуңан турда, түштүк тарапта жаткан ээн талаадагы Иерусалимден Газа шаарына карай кеткен жолго чык. Филипп ордунан турду да, периште айткан жакка жөнөдү.
Ошол кезде Иерусалимге зиярат кылганы келген Эфиопиялык бир киши кайра өз жерине кайтып бараткан. Ал Эфиопия ханышасы Кандакиянын вазири, анын бардык казыналарына башчылык кылып турган киши эле. Вазир өз арабасында Ишая пайгамбардын китебин окуп бараткан. Ыйык рух Филиппке: бар да ушул арабага катарлашпас деди. Филипп арабага жакын басып келип, вазирдин Ишая пайгамбардын китебинен окуп жатканын укту да, андан: Окуганыңызды түшүнүп жатасызбы? деп сурады. Ал: Түшүндүрүп бере турган адам болбосо, өзүм кайдан түшүнмөк элем? деп жооп берди. Ал ушундай деди да, Филипптин арабага чыгып, жанына олтуруусун өтүндү. Анын ыйык жазуудан окуп олтурган жери бул эле. Аны койго окшотуп жетелешти союга. Жүнүн кыркып жаткандын бут алдында унчукпай жатып берген козудай, ал дагы үн катпады. Аны кордоп, кемсинтип, адилетсиз соттошту. Анын укум тукумун баян кылат ким эми? Анткени жер үстүнөн анын жаны алынды. Вазир Филиппке кайрылып: Сенден өтүнүч, айтып берчи. Пайгамбар ким тууралуу айтып жатат? Өз жөнүндөбү же башка бирөө жөнүндөбү? деди. Филипп ыйык жазуунун ушул жеринен баштап ага Иса жөнүндөгү жакшы кабарды айтып берди. Жолду карата маектешип баратышкан булар сууга туш болушту. Аны көргөн вазир: Мына, сууга да келип калдык. Менин сууга чөмүлүү расмисинен өтүүмө эмне жетишпейт? деди. Анан экөө тең сууга киришти. Филипп вазирди чөмүлдүрүү расмисинен өткөрдү. Алар суудан чыгышканда вазирге ыйык рух түштү. Ал эми Филиппти болсо эгебиздин периштеси алып кетти. Ошондуктан ал вазирге көрүнбөй калды. Вазир кубаныч менен жолун андан ары улантты. Ал эми Филипп Азот шаарында пайда болуп, Кесарияга келгенче жолду карата бардык шаарларга жакшы кабарды жарыялап жүрдү.